Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Мыйзам баарына бирдей иштеш керек. Президентсиңби? Жөнөкөк карапайымсыңбы? Бир жөн эле чортомон эле бир эчте жүрөм кишисиңби? Баарына бирдей иштеш керек. Ошон үчүн бүтүн кыргызстандыктар барбы? Бар. Бүтүн кыргызстандыктар барбы? Бар. Көңүлүңөрдү түшүрбөгүлө. Рахмат. Муну менен бүтпөйт баары. Ушуну менен бүтпөйт. Верховный деген бар. Верховный болбосо дагы чечимдер бар, элдер бар. Туурабы? Туура. Ошол себептен биздин келген себебибиз Кыргызстан деген партияга сот иштедиби? Эми ал бийликтин партиясы да. Ал бийликтин партиясы иштегенден кийин карапайым эки эле партия бар. Бирөө чоң казак, бирөө бүтүн Кыргызстан. Ошо карапайымдарга да мыйзам бирдей иштесин деп келсин. Азамат. Азыр биздин чоң казакчыбыз Человек оркестр Курмангазова Калчабалар гана. Саламатсыздарбы? Улатабы? Түптөйлү бийик. Алло. Мыйзам туура эмес. Голос жолдон. Андай пастигит эмес. Андай эмес. Бияктан мен келбесем болбойт. Кыргызстанга мага кузаматчылыгым жок эле. Бирок Эл үчүн сен бийик эме. Келечек үчүн. биз бир тууган партиябыз. Бир тууган Өкөлдөн эки партиялар. Алло. Улатабы? Сыймык. Сен унутпайсың. Туугандар. Мына сыймык туура айтып атат. Мына эки партия эл менен болот, туурабы? Туура. Ошон үчүн бирибизге жаман сөз айтпайлык. Рахмат. Элибиз жеңсин. Эл жеңиш керек. Элге ишеним берелик дагы, эл менен чогуу. Канча жыл? 30 жыл бою байлар басып алды. Жерибизди сатып атат. Качан оголобуз? Ошон үчүн бүтүн Кыргызстанды биз колдоп келдик. Адилеттүүлүк келсин, акыйкат келсин, чындык келсин, тынчтык келсин, Кыргызстан өнүксүн. Антпесе жеңилер атабыз. Мына ошон үчүн сот бүгүн жакшы чыгарып, бүтүн Кыргызстан шайлоого катышсын, туурабы? Туура. Ошон үчүн бирикте болуп, баарыбыз бир ынтымакта бололу. Биз силер мененбиз. Эч качан эмес. Силер да элдиксиңер, биз да элдикпиз. Урматтуу туугандарым, сыймыкка ийгилик жана мына досум Курмангазыга да чоң ийгиликтерди каалаймын. Болсун. Туугандарым, биргеле, эскини унутпалы. Ортодо андай мындай сөздөр айтып кетти. Унутпалы. Кыргыз элиптин келечеги үчүн күрөшөлү. Жакшы мыйзамды орнотушубуз керек. Мыйзам кимге иштейт азыркы мыйзамда? Билесиңерби? Карапайым элге. Чиновниктер иштейт. Бизде бир адам бар. Сотто өзү, прокурордо өзү, спикерде өзү. Билесиңер бар. Ал президент. Ошон туура бийликке орнотуш керек. Орбой эткенде. Биз Сыймык акыркы убакта БШК боюнча бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тегерегинде болуп аткан ызычууларга кандай анализ деп айта аласыз? Чоң казат силерге ийгилик. Эми бүтүн Кыргызстан боюнча мен көп суроолор болуп атат. Бүтүн Кыргызстан боюнча мен бул партияга эч кандай кусаматчылыгым жок. Себеби бул партиянын 100 миңдеген шайлоочулары чындыгында бар. Мисалы айтып атышпайбы, Кыргызстан партиясында 100 миң деген депчи, аны көрөбүз аны. Бирок ушул эмеде бүтүн Кыргызстанда 100 миң деген колдоочулары бар. Мен Адахан Кимсанбаевич менен действительно Facebook'tan
өйдө төмөн сүйлөшсөк керек. Өзүбүздүн мисалы жеке келишпестигибиз бар, бирок мен бүтүн Кыргызстанга эч кандай кусаматчылыгым жок. Анткени булар да элдин партиясы, элдик партия, булар дагы мигранттардын партиясы, булар дагы белдүү партия да оппозициялык партия, оппозиционный партия. Ушу анан оппозиционный партиялар бизде өтө аз. Оппозиционный партиялар. Эми ошол бир партиясын алып салышса кызык эле болду да. Андай болсо эми Кыргызстан деген партияны да алыш керек эле. Ошол эле да. Эмеге мисалы бүтүн Кыргызстанга эч кандай кусаматчылыгыбыз жок партия катары. Анан эртең соту болот дейт. Биз эми Кыргызстанга баягы күнү адилеттүүлүктү талап кылып барганбыз, Кыргызстан партия четтетилсин деп. Эртең барабыз, Кудай буйрса. Свердловский сотто дейт, 4,5 дейт. Барабыз, барып өз калыс сөзүбүздү айтабыз. Так, кеч эле шайлоо катышкан хоттун азыр. Сабырдуу болчу, эмоция калтырбачы дейт. Эми сабырдуу болоюн эле деп атам, анан могу элдин баары айыл менен оптам сатылып атса, анан кантип биз биякта кыйкырып, өкүрүп атканыбыз, тим эле минтип атканыбыз баары бир тиң болуп атпайбы? Бизде деген кошоматчылыктын чордону Кыргызстанда экен. Мен ушуну байкап калдым, достор. Анткени белдүү балдар, тың балдар, тың чыкма балдар, жаш балдар, могу коррупционный партиялар бизде көп. Могу бийликтин партиялары ошонун баарына эшигин ачып берип атат. Ошого эле өкүнөбүз. Кудай жардам берсин дейт. Бүтүн Кыргызстан ишенич кыйын, баягы эле жегиштер дейт. Эми баягы эле жегиштер болсо дагы булар эми азыр оппозициялык маанайдагы партия, биз дагы чоң казат оппозициялык партиядагы оппозициялык маанайдагы партиябыз. Анан суук көздөн алыс болуп, аман бол, көпчүлүк жооп бербейсиңби? Кайсыга жооп берейин? Региондор. Так, аябай көп суроо келип атат да. Эми достор, кыскасы айтканда азыр эл өзүбүзгө өзүбүз турбасак, карапайым адамдар менен карапайым адамдар биригиш керек ушунда. Көп эле 30 жылдан бери ээрчитип келаткан партиялардын баарын ошол эле системаны ээрчибей, биз деген Кудай буйрса парламентке барсак дагы адилеттүүлүктү эле айталы деген оюбуз бар. Биз эч нерсе обещать эте албайбыз. Мисалы, уюңду семиртип берем, же мояка көчө салып берем, же муну кылып берем, же кудук чыгарып берем. Анын баарын өкмөт жазаш керек, анын баарын депутат жазабайт, анын баарын. Чоң казат шайлоодо өтпөй калсаңар эмне болот дейт. Өтпөй калсак, силер шайлабасаңар өтпөй калабыз, силер шайласаңар өтөбүз. Могу бир маселени эле айтып коеюн дедим эле. Азыр мисалы чоң казат Москвадан бизге чалып атышат, чоң казат Москвадан. Баары консульский жанагы учетко отуруш керек экен. 18 сентябрга чейин отуруш керек экен. Азыр каждый мисалы посольствого барса, паспортун көтөрүп алып эле барышса, 7 мүнөттө эле каттап коет экен. Эч кандай очередь жок экен. Бесплатно это все. Ошого барып, миграцияда жүргөн мекендештер ошол посольстволорго барып, консульский учетко туруп койгула. Шайлаганыңарга жакшы болот. Мекенчил өтөт место менен. Так. Сизди Талас эли да колдойт. Эми Талас эли бул чоң казат деген идеяны бул Талас биринчиден колдош керек. Анткени бул чоң казат, бул Манастын ураны да. Эмне жазайсыңар? Жөн эле отурасыңарбы дейт. Азыр жөн эле отурбай элебиз. Биз азыр бүт мен жазап атабыз, Кудай буйрса. Келечекте ген прокурор колдойбуз силерди. Тоңго качан келесиңер? Кудай буйрса барабыз азыр. Бүт жерлерге эле барып чыгабыз, достор. Мояктан мне дальше так. Мне нравится дух вашей партии. Проигрыш невозможен. Вы, ваша команда, надежда. Если вы не пройдете в парламент, я меняю свое гражданство. Не подведите, дейт. Рахмат, конечно. Достор, баарыбыз бир туралы, карапайым адамдар бир туралы. Карапайым адамдар бир турбасак, олигархтар
өмүр бою Кыргызстанды жеп ичип жүргөндөр силерге жөн койбойт. Ушул 2020 жыл бул чечүүчү жыл. Достор, кайра эле могу олигархтардын партияларын сагалабайлык, достор. Сагалабайлык, ошонун акчасына кызыкпайлык, достор. Чоң азат баарын талкалайбыз чемпиректерге. Азыр мисалы көп партия, 120 депутаттар 5 партия менен эле келатышат баары. Биз өзүбүз мындай бир туралык, достор, бир турбасак болбойт азыркы заманда. Азыр элдер дагы көбөйсүнчү, мына азыр саат ийгилик колдойм. Депутат болсоңуз жегендерди куздурасызбы дейт. Колдон келишинче, эми депутат деле куздура албайт өзүчү. Бирок, конечно, бул мен кухнядан эле ушунча айттым, тиги трибунага барганда, кафедра, мисалы, улуу трибунага барганда айтыш өтө жеңил болот просточу. Достор, момун эле бир эле нерсени айтайын, баарыбыз кыргызбыз. Баарыбыз мекенди мекендеп жүрөбүз. Ушул мекенди сактайлык. Урматтуу достор, баарыбыз азыр эменин баары бир туралычы, карапайым элдердин баары башы бириксе, Кудай буйрса биз эмеге жетебиз. Салам алейкум. Мекен ынтымагы партиясын кандай карайсыз? Эч кандай карабайм. Мекен ынтымагы эч кандай мен мисалы эч кандай карабайм муну. 10 жылдан бери кандидат президенти, 10 жылдан бери ушундай. Анан ийгиликке жетпеген партия бул. Жеп ичкендердин түбүнө жеткиле. Кыргыз эли бирге чоң казат Ташиев менен чыгарыш керек дейби. Против всех дегенди түшүндүрүп койгулачы. Эми против всех дегенди против всех кылгандан көрө, урматтуу достор, выборга 1,5 миллион киши келбей койт экен. 1,5 миллион. Анан канча кишиси против всех, ошол келбей койгондор келиш керек. Эми келбей, такыр келбей жүргөндөр келиш керек. Бул келбей жүргөндөр өтө кайдыгер адамдар. Булар акча алып алгандан да жаман да, вообще келбегендерчи. Бүтүн Кыргызстан чоң казат. Ушул партияларда дух миллион дейт. Миллион. 2 оппозициялык маанайдагы партия бүтүн Кыргызстан жана чоң казат биригип жеке мамилеңер четке коюп чогуу иш алып барсаңар болобу дейт. Бүгүн Адахан Кимсанбаевичке мен өзүм бардым. Эмнеге бардым? Себеби көңүл айтып бардым бир чети. Экинчиден, духуңузду чүрбөңүз. Биз мурун жеке мындай түшүнбөстүктөр болсо болгондур, бирок партия менен эки партия, экөө тең чоң казат, бүтүн Кыргызстан экөө тең оппозициялык маанайдагы партиялар, анан биз чогуу бирге турушубуз керек деп бардым. Ошол аны Адахан Кимсанбаевич деле айтты азыр. Штаб нарынга качан ачасыңар? Кудай буйрса ачабыз эми. Мындай канча штаб ачтык, ошончо штабты десяткадан, СМБдан келип, бияктан келип коркутуп атып жаптырышты баарын. Эми штаб деле андай неважно. Азыр наблюдатель болуп бергиле.